Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугуп жатабыз. Сабагыбыздын мурдакы бөлүктөрүндө сүйлөм жана алардын түрлөрү боюнча кеп кылганбыз. Бүгүн көтө турган темабыз татаал сүйлөмдүн түрү болгон, бир түрү болгон тең байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү тең байланышта татаал сүйлөмдө сөз кылаардан мурун деги эле татаал сүйлөм деген эмне жөнүндө кеп кылат экенбиз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө сөз кылаардан мурун татаал сүйлөмдү эсибизге сала кетели. Татаал сүйлөм дегенибиз тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп бир маанини билдирген сүйлөмдү татаал сүйлөм деп айтат экенбиз. Ал эми татаал сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп бөлүнөрүн билебиз. Биз бүгүн кеп кыла турган тема тең байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө болмокчу. Бул мисалдарга көңүлүңөрдү бурсаңар. Кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт. Бул сүйлөмгө көңүл бурсаңар, бул жөнөкөй татаал сүйлөмдүн тутумун эки жөнөкөй сүйлөм түздү. Биринчи сүйлөм кылыч жарасы бүтөт, экинчиси тил жарасы бүтпөйт. Демек, тең байланыштагы татаал сүйлөм дегенде, бул биринчи сүйлөмдөгү ой экинчи сүйлөмгө багынбайт экен. Башкача айтканда, өз алдынча тең байланышта турат экен. Башкача тең багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөн айырмасы, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм биринчи сүйлөмдөгү башталган ой экинчи сүйлөмдө уланат экен. А эгерде экинчи сүйлөмдү алып сала турган болсок, кылыч жарасы бүтөт деп өзүнчө маани бере берет экен. Башкача айтканда, биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм грамматикалык жактан жана маанилик жактан байланышта экен. Башка мындай мисал кылсаңар да болот. Кылыч жарасы бүтөт эмес, тил жарасы бүтпөйт деп деле койсок, анда өз алдынча маани бере берет экен. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн эң негизги белгиси сүйлөмдөр өз ара, тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр өз ара маанилик жактан жана грамматикалык жактан байланышат экен. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Көрдүңүздөрбү? Баш кесмек бар, бул биринчи сүйлөм. Ушул сүйлөмдүн түзүлүшүн карап көрсөк, биринчи сүйлөмдөгү ой экинчи сүйлөмгө такыр байланышы жок. Бири-бири менен тең байланышта турган сүйлөмдөр. Баш кесмек бар, өзүнчө сүйлөм деле болуп кете берет, жөнөкөй сүйлөм болуп. Тил кесмек жок деген сөз дагы өзүнчө сүйлөм болуп кете берет экен. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл бурабыз. Адамды сөзүнөн тааныбайт, ишинен тааныйт дейт. Бул жогорудагы сүйлөмдөр сыяктуу эле. Биринчи сүйлөмдө башталган ой экинчи сүйлөмдө уланган жок. Өз алдынча тең байланышта туруп атат. Башкача айтканда, сүйлөмдөр бири-бири менен грамматикалык байланышта жана маанилик байланышта болуп атат. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн эң негизги белгиси ушул экен да. Ал эми экинчиси болгон татаал сүйлөмдүн экинчиси болгон багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм бул биринчи сүйлөмдө башталган ойду экинчи сүйлөмдө улап, толуктап кетет экен. Эми тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн бири-бири менен байланышуу жолдорун карап өтөт экенбиз. Бул же болбосо тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр эки бөлүмгө бөлүнөт экен. Же болбосо эки түрдөн турат экен. Биринчиси байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм жана байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм деп. Биз азыр байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмгө токтолот экенбиз. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм байланыштыргыч байламталардан турат экен. Биринчи байланыштыргыч байламталардан турат экен, экинчи каршылагыч байламталардан турат экен дагы, үчүнчү ажыраткыч байламталардан турат экен. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн байламталуу жана байламтасыз деп бөлүнүшүн биз мындан ары талкуулайт экенбиз дагы. Байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмгө токтолот экенбиз. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн биринчи түрү болгон байланыштыргыч байламтага токтолот экенбиз. Бул байланыштыргыч байламталар жана, жанада, да, дагы, жана дагы деген байламталардан турат экен. Мисалы, ошондо бала кийимин чечип ыргытты да, жээктеги талдын бутагын кармай сууга секирди деген мисалды көңүлүңөрдү бурат экенбиз. Бул жерде байланыштыргыч байламта кайсы? Бул жерде ыргытты да деп турат. Ошондо бала кийимин чечип ыргытты да, жээктеги талдын бутагын кармай сууга кирди.
Көрдүңөрбү? Эки тутумундагы жөнөкөй эки сүйлөмдү бул байламта, да деген байламта бириктирди. Же болбосо эки жөнөкөй татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдү да деген байланыштыргыч байламта уюштурду десек болот экен. Экинчи каршылагыч байламтага келип токтолот экенбиз. Каршылагыч байламталарга ал, эми, бирок, антты да, ошентсе да, ошондо да, ошондой болсо да, анткени менен деген байламталар келет экен. Булар каршылагыч байламталар экен. Башкача айтканда, биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү каршылагыч мааниде кармайт экен. Мисалга көңүлүңөрдү бурабыз. Анатай экөө ал күнү жарашкан жок. Бирок катар жүрүп иштей беришти дейт. Көрдүңөрбү? Биринчи сүйлөмдө жарашпаптыр. Лексикалык маанисин карап көрсөк, анатай экөө жарашпаптыр, Султанмурат экөө. Бирок экөө катар жүрүп иштей беришти дейт. Бул жерде каршылагыч байламта биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү бирок деген байламтанын арты менен эки сүйлөмдү байланыштырып атат. Андан кийинки үчүнчү чоң тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн байламталуу тең байланыштагы сүйлөмүндөгү байламтанын түрү болгон ажыраткыч байламтага токтолот экенбиз. Ажыраткыч байламтага же болбосо деген ажыраткыч байламталар менен байланышат экен. Мисалына көңүлүңөрдү бурабыз. Элдин көзүнчө жыгылып каламбы, же кусуп жиберемби деп коркуп баратты дейт. Карасаңыздар. Биринчи сүйлөм элдин көзүнчө жыгылып каламбы, же бул биринчи сүйлөм, кусуп жиберемби деп коркуп баратты дейт. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир учурларда көңүлүңөрдү бурсаңар да, бул мисалдарга көңүл бурсаңар, бул же деген байламтадан кийин үтүр коюлуп атат. Ал эми үстүңкүсүн карап көрсөңөр, жарашкан жок. Бул мында дагы үтүр ошо эмеден кийинчи бул бирок деген байламтага чейин коюлуп атат. А бул учурда болсо байламтадан кийин коюлуп атат. Азыр ушуга да өзүнчө токтоло кетебиз. Элдин көзүнчө жыгылып каламбы, же кусуп жиберемби деп коркуп баратты. Дагы эле ушундай мисалды карап көрсөңөр. Жээктен алыс болсо да, алачыкты алып кетеби деген коркунуч эрксизден туулат. Бул жерде да деген ажыраткыч байламтанын негизинде бул биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөм ушу байламтанын негизинде байланышып атат. Демек, жанатан бери биз бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдү мындай деп айтып атабыз. Тең байланыштагы татаал сүйлөм байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм болуп бөлүнөт, анан байламтасыз деп бөлүнөт деп атабыз. Мында биз бул 3 учурун карап өткөндө жалаң байламталардын аркасы менен, байламталардын жардамы менен биринчи татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөм бири-бири менен байланышкандыгын көрсөттү. Жана ошол байламталардан кийин үтүр коюлуп туруп анан экинчи сүйлөм башталып кетерине көңүлүңөрдү бурдук. Эми бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн байламталуу бөлүмү болчу да, тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөм жөнүндө токтолдук. Эми байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр бул жанагыдай эле татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламтасыз эле байланышкандыгын карап көрөт экенбиз да. Байламтасыз байланышат экен дагы, байламтасыз байланышканда өткөн сабактарыбызда айтканбыз, интонация аркылуу байланышат дегенбиз. Интонация дегенибиз үтүр же болбосо чекит белгилери менен ажыратылат экен. Эгерде бул биринчи сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар, кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт дейт. Бул эки татаал сүйлөм. Мундагы татаал сүйлөмдөр бири-бири менен интонация аркылуу байланышты. Ал эми анатай экөө ал күнү жарашкан жок, бирок катар жүрүп иштей беришти десек, мында байламталар аркылуу байланышты. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөм менен байламталуу тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн айырмасы ушунда. Бул мисалдарга көңүлүңөрдү бурабыз. Кылыч жарасы бүтөт, тил жарасы бүтпөйт дейт. Өзүңүздөр байкагандай, бул сүйлөмдө интонация аркылуу байланышып атышат. Бул сүйлөмдө кылыч жарасы бүтөт, үтүр, тил жарасы бүтпөйт. Экинчи сүйлөмдү карап көрөлү. Баш кесмек бар, үтүр, тил кесмек жок. Көрдүңүздөрбү?
тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен интонация аркылуу байланышып атат. Бул байламтасыз байланыштагы татаал сүйлөм экен дагы. Ал эми бул мисалдар болсо, өзүңүздөр айтып өткөндөй, жантан айтып өткөндөй, бул сүйлөмдөрдүн тутумундагы, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу байланышып атат. Ал каршылагыч байламта, ал ажыраткыч байламта. Тең байланыштагы татаал сүйлөм менен багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн айырмачылыктарын ушул сабакта кошумчалап айтып өткүбүз келип турат. Бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдө өзүңүздөр билгендей, татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдө биринчи сүйлөмдө башталган ой экинчи сүйлөмдө уланып кетет экен. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр болсо, экөө тең грамматикалык жактан бири-бири менен байланышпай, өз алдынча бири-бирине мындай көз карандысыз абалда турса, ал эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болсо, бири-бири менен багыныңкы абалда болот экен. Багыныңкы абалда болот экен. Баш сүйлөмдө башталган ой багыныңкы сүйлөмдө уланат экен. Мисал үчүн, окуучулар китепканага баш бакканда биринчи сүйлөм бүтүп атат, экинчи сүйлөм студенттер кызуу сабакка даярданып отурушкан кез экен. Мына бул сүйлөмгө мындай мисал келтирдик да, бул сүйлөмгө көңүлүңөрдү бурсаңар, студенттер китепканага баш бакканда деп атат. Студенттер китепканага баш бакканда. Бул биринчи сүйлөм болуп атат. А экинчиси болсо, андагы окурманда кызуу китепке кирип алып окуп даярданып аткандыгын көрсөтүп атышат да. Башкача айтканда, бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм бири-бири менен грамматикалык жактан да байланышат экен. Жана лексикалык жактан да байланышат экен. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөгүдөй болуп, бири-бири менен тең абалда болбойт экен дагы, бири-бирине багыныңкы абалда болот экен. Ошон үчүн тең байланыштагы татаал сүйлөм бул тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен тең байланышта болот экен. Алар грамматикалык жактан дагы, лексикалык жактан да бири-бирине көз карандысыз болот экен. Ал эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр бири-бирине биринчи сүйлөмдө башталган ой экинчи сүйлөмдө уланып, андан ары уланып кетет экен. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн баш сүйлөмдөгү ойдун кырдаалын, ар түрдүү мезгилин, ордун, максатын, себебин билгизүү максатына карай бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр төмөндөгүдөй болуп бөлүнүшөт экен. Биринчиси мезгил багыныңкы сүйлөм, андан кийинкиси себеп багыныңкы сүйлөм, максат багыныңкы сүйлөм, шарттуу багыныңкы сүйлөм, салыштырма багыныңкы сүйлөм, карама-каршы багыныңкы сүйлөм, сыпат багыныңкы сүйлөм жана сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөрдүн бири-бирине байланышуу жолдоруна кичине бир аз токтолуп өтөт экенбиз. Бул багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн бири-бири менен байланышуу жолдору бул чакчылдын байланышуу жолдору. Бул тутумунда татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөм бири-бири менен байланышуу жолдоруна кичине токтолуп өтөт экенбиз. Бул баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм биринчи бул чакчылдын бай, ганы, ганча, гыча, майынча мүчөлөрүнүн улануусу аркылуу бири-бири менен байланышат экен. Мисалы, күн басылганча теректин түбүнө далдааландык дейт. Мында күн басылганча, ганча деген мүчөнүн аркылуу эки сүйлөм, баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм бири-бири менен байланышты. Андан кийин багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна этиштин са мүчөсү жалганы аркылуу байланышат экен. Мисалы, мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот дейт. Өзүңүздөр байкагандай, шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу бул баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм бири-бири менен байланышып жатат. Андан кийинки көңүл бурсоңор, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу атооштуктардан болуп, ага жөндөмө мүчөлөр, жандоштор кошулуп айтылуу менен байланышат. Мисалы, Динар ырдын ар бир сабын айткан сайын үнү чыйрала берди дейт. Көңүлүңөрдү бурсаңар, ырдын ар бир сабын айткан сайын дейт. Мында жандоочу сайын, бул баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү бул сайын деген жандоочу байланыштырып атат. Башкача айтканда, сүйлөмдүн баяндоочу атооштуктардан болуп, атооштук же болбосо заттык маанидеги сөздөрдөн болуп, алар жөндөмө мүчөлөр аркылуу дагы байланышат экен. Ал биз мисал келтирген учурда
мисал келген учурда бул жандош менен жандош катышып биринчи сүйлөм же болбосо башкача айтканда баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдү байланыштырып жатат. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн бөлүнүшү, алардын курулушу, маанилик жактан, грамматикалык жактан бири-бири менен байланышы жөнүндө кеңири токтолуп өттүк. Кийинки сабакта багыныңкы татаал сүйлөмдүн, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн, баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн байланышы жөнүндө кеңири токтолуп өтөбүз. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Саламатта болуңуздар.